Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсо программабызды алда карай улантабыз. Программабыздын башында айтып өткөн элек, бүгүн 8 сентябрда туулган күн ээлерин болушунча куттуктап, мына ушул студиябыздан жакшы бир маек курабыз деп. Албетте биз эң алгачкы маектеше турган мейманыбызды да чакырып алдык. Бүгүнкү 8 сентябрь туулган күнүн белгилейм деп турган кези жана буга чейинки албетте бардык туулган күндөрүн эң жакшы маанайда белгилеп өткөрүп, жакшы бир коомчулуктун курчоосунда өткөрүп келген деп ишенебиз. Себеби кыргызга аттын кашкасындай таанымал болгон эң мыкты бир маданияттын өсүшүнө өзүнүн салымын кошуп келе жаткан агайыбыз бүгүн бизде мейманда. Бүгүн бизде Куудул Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязов агайыбыз. Кутман таңыңыз менен агай. Ой, рахмат. Агай, туулган күнүңүз менен. Рахмат. Ден соолуктуу болуңуз агай. Рахмат. Сиздин ушул сахнада жүргөнүңүз, сиздин сахнада элге бир жакшы тамаша айтканыңыз албетте ар бир кыргыз үчүн чоң дем. Демек, аман болуңуз деп бүгүн туулган күнүңүздө жакшы тилек айталы жана туулган күндө эң сонун тилектер көп айтылса керек, мына ошонун бардыгы тең кабыл болсун дейли агай. Деги эле туулган күндү кандай өткөрөсүз? Эми амансыңарбы кыргыз элим? Туулган күнөн биздики бала кез мындай эс тарта баштаган кез 60-жылдарда. Анан агесте туулган күн деле анча белгилүү эмес болчу. Анан жогорку класс 6-5 класс ушундай барганда өткөрө баштадык. Бири-бирибизди куттуктап. Агесте уручка берип койсоң деле чоң белек болчу. Көңүл көтөрүп. Өзгөчө шариковый. Анда биз эме менен жазчубуз да, калем сап, уч менен. Сыячелек. Колубуздун кебетебиздин баары сыя баталап алып эле жүрчүбүз. Анан агесте туулган күн өткөрө турган болгондо класс жетекчи кошо барып отурар эле. Шайтан сайып бирдем ичип ийбесин дейби, мушташып кетпесин дейби. Анан анда да жөн турабызбы? Эркек балдар чогулуп бир-эки бөтөлкө вин алып сарайга катып коебуз дагы баягы бозобуз бар да. Анан бозого куюп, анан баягыбызды ичебиз. Азыр ойлосом кускум келип кетет атам. Бозого винону кошкондо кралиндей болуп калат экен, кара көк болуп. Анан ошентип өткөрчүбүз. Андан кийин анан бореки туулган күндүн ошол 69-жылдарда. Азыр барбы жок белем, Кармен деген атыр барбы? Кармен деген. Кармен? Билбейм. Ошо Кармен деген атырды тапканыбыз таап, анан кийин кыздарга берчүбүз туулган күндө. Ал сотко бергендей болчу экен. Айланайын капыр Кармендин жыты төкөлдөштө себинсең те кызыл аскерге жыттан турат. Келиңиз агай. Кармен жытына жетпесе дагы, кесиптешим, бүгүн сизге атайын туулган күнүңүзгө белек кылалы деп, сизге бир көңүлүңүздү көтөрөлү деп атайын торт даярдап, ушу атайын сиз үчүн деп. Туулган күнүңүз менен агай. Ой, рахмат. Неберелерим менен барып чогултуруп бир жакшы майрамдап коюңуз агай. Рахмат. Ой, тарт моуну. Агай, эртең менен эрте ким биринчи куттуктады туулган күнүңүздү? Эртең менен Казакстандан күйөө балам чалды. Үйдөн уулум куттуктады, анан катары менен неберелерим. Ушул жерден айта кетейин, эң кичүү неберем 3кө кетти. Аты Нияз. Мен Ниязов Келдибек болсом, ал Келдибеков Нияз. Анан кийин көчөгүнү мен тим эле эзилтпеди. Бир баракка бирдемени чиймелеп келиптир. Анан кийин орусча сүйлөйт да, туулган күнүңүз менен дейт, бирдеме иши кылып, могу торт деп коет, могураки пирожный дейт, иши кылып, бирдемелерди чийип алганда, боорум эсилди тим эле. Анан кийин өйдө кой деген айтат да, ыргытпа дейт. Анан тияка чаптап койдум. Анан кийин ошону катып коеюн деп атам. Анан кийин Кудай аманчылык болуп, тынччылык болуп, баары жакшы болсо, кийин ал чоңойгондо көрсөтүп, мына 2,5-3 кеткениңде ушун моуну подарить эткенсиң, моу тортуң деп. Эң сонун белек болду. Анан ошол үйдөгүлөр куттуктады, анан ошондон эле силерге келип калдым. Анан силерге чакыруу болгондо эртең менен ак көйнөк кийип алгам.
Анан эле кемпирим силердин студияда силерди көрүп эле "И, Маврика көйнөгүңдү кийчи, жарашып каласың" деп кийгизди. Анан силерге да окшоп студиянын ичине дагы окшоп турам. Эң сонун агай. Эң сонун агай. 8-сентябрда кайсы жылы, кайсы айыл кыштакта төрөлдүңүз эле? Ооба. Эми меникин карабайсыңарбы? Абдан жумшак айтылат да 8-сентябрь деп. 27-март 16 февраль деп. 16 февралда төрөлгөндөр таарынып калбасын ана. Жок, бек айтам да. Эметен меники жеңил кетет да 8-сентябрь деп. Нарын району, мурун Тянь-Шань району болчу. Ошол жерде чоң айыл бар, Куланак деген. Ошо Куланак арка айылында күмөндөр төрөлгөн учкунда. Анан мен тамашалап калам. Мен учкундан да эмесмин, Куланактан да эмесмин, мен Акбулактанмын деп. Өйдө жакта чакан айыл бар эле, Акбулак деген. Анан ошол жерде атам завуч болуп, мугалим болуп 52-нчи жыл. Анан мен төрөлүп, мен ушул апама аябай эртең менен Куран окудум арбагына. Эми карабайсыңбы, ошол күнү районодон текшерүүчүлөр келип деп, апам айтып берип атпайбы? Кой сойлуп, койду казанга салып этин, бир чара боорсогун бышырып, анан кийин эле тиги бозо сүзүп бир казан. Анан ошондон эле башталды дейт. Ай кой, мен убактым келип калыптыр деп. Анан ошондон эптеп эмеге Куланакта чоң больница бар, ошол жерге алып келип, анан ошол жерден төрөлгөн экенмин да. Эми ошол сиз апаңыздын канчанчы уулусуз? Мындай 3-чү болуп калат, эң улуу эжебиз каза болуп калган экен, анан менден улуу Байкен бар, бул шаарда азыр. Анан менден карындашым бар, анан дагы бир карындашым бар, ушундай. Анан таң калам ошол илгерки апалардын ден соолугуна карачы, жанагынын баарын жасап. Азыр жүрүшпөйбү, айланайын, биягынан үзүгө тарттырса, ичинде эркек бала, биягынан тарттырса кыз, алдынан тартырса эгиз, аркасынан тартырса эчтеке жок. Ошентип ызычуу болуп атпайбы? Атигилер төрөр убактысына келгиче жанагы жумуштардын баарын жасап. Кадимкидей эле жүрүшпөйбү? Анан кийин бул жерде да бир кызык бар. Менден улуу агамдын аты Бердибек. Бирок тамашалаган аты Конокто. Ал конок келгенде төрөлүп атпайбы? Анан мен да коноктор келгенде мен да төрөлүп атпаймынбы? Карабайсыңбы? Анан кийин ал Бердибек болгонун аркасынан келди деп менин атымды ошондой уткаштырып Келдибек коюп койгон экен да. Атыңыздын коюлушу ушундай. Ошол мына 67-ге бүгүн толуп 8-түгөстө кеттим. Аман болуңуз. Өйдө эле баратабыз. Мыштын аягына чыгып, мишке барап калабызбы деп турам, мен билбейм. Сиз негизи агай жарым кылымдан дейли, жарым кылымдан ашык мына куудулсуз. Эки биздин эгемендүүлүккө чейин дагы көрдүңүз, эгемендүүлүктөн кийинкини дагы көрдүңүз. Анан агай ушу куудулдук көрүп атасыз дечи. Ооба. Көрдүңүз десе чочуп кеттим. Көрүп атасыз, ооба. Көрүп атасыз агай. Анан ошо дегеле ошо куудулдук деп калдык. Куудулдук жакка кандай болуп келип калдыңыз? Же ушу кичинекей кезиңизден бери эле кыялыңыз беле? Эми мындай, ал кезде кино анда-санда алып келип эле коюлат да. Телевизор жок. Свет деле жок. Светте 60 канчанчы жылдарда болду. Ага чейин чырак менен эле жазчубуз, жана калем сап менен. Анан айылга жаган биздин самап күткөнүбүз эле артист. Агестестер болгондон Казакстандын болгон облусундагы театрлар келет. Түшүнбөсөк дагы алар көбүнчө, эми түшүнөсүң дечи, көбүнчө музыкальный спектакльдер тап келет. Кимелердин тарса турса болуп, ушинтип. Анан ошону көрөбүз. Анан экеле кинобуз бар болчу. Мен курактуулар деле айтар, экеле кинобуз бар. Индиянын киносу, анан согуш. Согуш кинодо кирип кетчүбүз ичине. Командир өлбөсө экен, биздикилер өлбөсө экен, немисти кырса экен деп, ошол кинонун ичине кирип кетип көрчүбүз. Анан Индиянын киносунда ошол залдын бир 80% ыйлап отурчу да, кирип кеткен да. Индиянын киносу. Сүйүү киносу. Тиги жетпей анан кырылышы шолокто лабушка деле ыйлап отурат, бала деле ыйлап отурат да. Анан артист келет. Артист келгенден кийин мындай да, спектакль бүткөндөн кийин карачайм ошо кезде 2 саат спектакль болгондон кийин 1 саат концерт беришет. Ошол артисттер кайра чыгып. Анан мен көбүнчө ошону самап отурчумун да, анткени ошол жерде интермедия ойношчу, алып барганы куудулданып элди күлдүрчү. Эми азыр ошо куудул чыгып алып күлдүрсө, эл азыр
помидор менен урат болуш керек. Эми карачы ошо элдин берилгенин чыгып алып айтат да, оң көзүңдү жумганда оң жагыңар чабасыңар дейт. Кана деп минткенде шатырайт бияк. Сол көзүмдү жумганда сол жагыңар шатырайт. Эки көзүмдү жумганда баарыңар чабасыңар дейт. Ушинтип эле эл ошону эле ээчип жүрүп отурат да. Анан ошондо интермедиа ойнолот. Анан жанагы Андабеков Кара Сартов эжекөө келип, жанагы тамашалуу ырлар, ушул тамашалуу ыр жоголуп кетпеди азыр. Экөө ырдайт, тимелел дуу. Анан эртеси мектепке барганда эле купчуңдап ошолорду туурай өрчүккөнмүн да. Мына ошолордон башталып кеттиби дейм да. Анан спектакльге көңүлүмдө жок болчу, эмне болуп атканын эле билчү эмесмин. Стартым эле концерт ал 2 саат уктап талчу мына там тишесине жатып. Талаада коюлат. Ооба. Анан Мореке артистем 67-жылы Атбашы кес бар, нарында биринчи кестер бар, Атбашы кес бар. Ошол Атбашы кесте Жалгыз-Тал деген айыл болор эле, ошонун үстүнө Айчүрөктү коюп барышты опера балет. Опера балет деген түшүнүк жок. Айланайын ошол чөлкөмдөгүлөр машина менен ташып атат, эмне, анан кийин артисттер футбол ойноп атат, кадимкидей формасын кийип. Алда укмуш көрүнүп атат бизге. Анан Айчүрөк башталды, ат минип чыгышып, накта эле Манастын ичинден көрүп атабыз да, чөйрөсүн. Эми бул укмуш, эми ал мени айтып түгөт албайм. Манас эпосу кадимкидей ошолор келгендей сезилип атат да бизге. Коңурбайында көрүп атабыз, тигинтип минтип. Анан артында эки абышка чыгып ырдады. Аябай көпкө чейин ырдады. Көрсө учурашып, эстебес Турсуналиев менен Токтосун Тыныбек абышка маселе. Анан кийин мен аралашып алар менен 20 жыл иштештим. Ошону сурасам айтат, Кудайырган анда 40 жашта эле болчубуз дейт. Анан чапан тебете өтүк кургурчаны кемер курчаны алсам мага абышка сезилген экен да. Анан ошонун баары эле эмнегедир бир. Анан 68-жылы Чора Кожом жарып Кыргызга биринчи эстраданы түзгөн ошол да биздин айылдан. Анан 68-жылы биринчи эстрада кыдырды элди. 66-67. Ошондо айланайын, бул айылдан тигил айылга көчүп барып көрөбүз. Тракторге жармашып, велосипед менен. Эми эстрада деген нерсени көрүп алыптым эле, бир бөлөк жашоодо жашаган элдей көрөбүз да аларды. Бая гитаристтери тигинтип барабан ойноп атканы. Анан ошондо Кыргыздын ар бир айылында, ар бир бастырмада бирден эстрадный ансамбль уюштула баштаган. Кар күргөгөн күрөктүн мындайынан тартып алып, гитара кылып, чака чайнек чылапчындын барын барабан айланайын, тигинин бастырмасы деле эстрада, онун эстрада деген нерсе түшүнүк биринчи келип, анан ошол дагы кошулуп, анан айланып келип анан окууга тапшырып бияка келип калып, анан силердин алдыңарда отурбайм. Эң сонун агай. Келиңиздер, эми биз туулган күнгө кайрадан кайтып келели агай. Туулган күндөгү эң эсиңизде калган алган белегиңиз кандай болду эле? Эң жакшы суроо экен. Биз ошо филармонияда эл шайырлар тобу деген бар эле. Жанагы залкарлардын баары биз чогуу иштедик. Ошолор менен мен асты 25 жыл, арты 15 жылга чейин чогуу иштештим. Ошол Токтосун Тыныбек, Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Тууганбаев, Ивасан Кушаршенов, Гүлжан Сейиткулова, Бурулчага киши, Замирбек Үсөнбаев. Анан эми ошол кезде жүргөн Жапар Чабалдаева тактурчу. Анан ошентип жүргөндө Анара Мадиева, Нуржамал Табалдиевалар бүт теңдешпиз да. Анан алар айтып калды, туулган күнүбүздү эле унутуп калдык. Кичине эскерип жүрбөйлү. А кезде 3 айлап, 6 айлап гастролдо жүрчүбүз да. Гастролду кандай жүрөк сырып дейт таң. Жүрөлө берчүбүз экен таң. Анан ошентип дегенде анан Жапар Чабалдаев абабыз аябай эме киши эле, так, чынчыл ушундай. Калп айткан кишини ошол жерден эле чаабычы. Калпты жаман көрчү. Азыр элдин баарын сабагы ошо отурмак ошентип. Анан ошо киши айтты, анда мындай кылалы деди. 2 сомдон чогулталы деди. 2 сомдон. Сутушный деп коет, күнүмкү тамакка акча берилет. А күндө эл сыйлайт, ал биздин чөнтөктө эле калат. 2 сомдон чогултасыңар деп анан блокнотуна колу аябай сулуу эле блокнотуна бүт жазып алат. Эстебестики баланчада Ашыралды. Анан 2 сомдон сутушный таратканда алып коет, баланчанын туулган күнү жакындап келет деп. Чогултуп коет. Анан ошондо 20дай киши чогуу жүрөбүз, 40 сом чогулуп калып атпайбы? Анан ошол туулган күнүнүн ээсин
eshitip алып, анан кийин базарга алып чыгат. Мисалы, Баткенде жүрсөк, Баткенде, Ошто жүрсөк, Таласта жүрсөк, базарга барат, анан көр, кайсын аласың дейт. Аялың алба дейт, анда акча бербейм, алып бербейм дейт. Балың алба, өзүңө эстеликке калсын дейт. Анан менин туулган күнүм эмеге туш келип калды да. Теге түштүктө, Майлысайга. Ошол эсимде, Майлысай анда Москва карап турчу да, дүкөндөрү бөлөкчө. Биякта жок, товардын баары ошол жакта. Калысайда, Майлысайда, Мингушта булар Москвага карачу да. Биз көрбөгөн товардын баарын ошол кенчилерге алып келип койчу да. Анан жана чоңдордон көрүп калчумун да, жаанда килейген зонтик, тростик. Таяктай, анан кийин тимеле таңгыр муну кандай киши жетет деп жүрсө эле, ошол Майлысайда турат 15 сомдон. 15 сом bir зонтик, килейген зонтик. Анан мен айттым, аба, моуреки зонтикти үстүнө өзүм акча кошоюн, экин алам дедим. Бирөө айрылып калса бирөө деп. Анан ошол сүйрөлүп отуруп эле бир 4-5 жылдан кийин айрылды го, неберелерим көчөгө сүйрөп аны көрсө аябай сапаттуу да жасалган экен. Моуреки эмеси мүйүстөн жасалгандай. Анан мынтип койсоң 1,5 метрдей болот го, таяк кадимкидей. Анан ушуну атаңдын оозурайындар сындырбагыла болуп, туулган күнүмдө алган белегим деп. Мына ушуну эстеп коем да. Эң сонун белек болгон экен ага. Абдан сонун эстеп. Жалпы коллективдин белеги. Ага, келиңиз, анан азыр өз сөз кылып аткан багытыбыздан бир аз оолактап көрөлү. Мейли силер каалаган суроону бере бергиле. Ага, анан мына бардыгыбыз тең дүйнө жүзү бир апатты башынан кечирип, Кудайга шүгүр азыр жеңилдеп келе жатабыз. Эми ушундан ары эле чыгып кетсин деп тилек кылалы. Ушул учур чыгармачыл адамдардын көбүн деги эле жалпы адамзатты бир жакшы бир ойго түрттү окшойт, көп нерсени баркын билдик окшойт, жана дагы ак халатчандардын эмгегин баалаганды үйрөндүк окшойт. Ой пикириңизди уккубуз келип. Абдан туура. Моуреки бул оору, бул илдет. Барыбызды бир тең кылып койду. Мен да бардым деге күндүзгө стационарга. Анан ош жерден, атын айтпай эле коеюн, ош жерден баамдадым. Бир министр апасын жетелеп жүрөт. Элдин арасында кесек күтүп, капталдан кире калганы жок, артынан кире калганы жок, акчасын бере калганы жок. Дагы бир бизнесмен кыйынды көрдүм. Өзү жөткүрүп ош жерде отурган. Башы кештик, кол алышпай эле. Анан бул оору адам баласына, дүйнөдөгү адам баласына эскертүү да кылып атат. Анан баарың, адамзат, баарың теңсиң, бул жашоодо, бул жер жүзүндө деген белги берди да. Анан бул ак халатчандарды айтып атасың, чындыгында бул согуш учурунда эле болду. Ак халатчандарыбыз ошол илдет менен согуш талаасында согушуп атты. Жана красный зона деп атпайбы? Ошол фронт болгондой сезилди да. Байкуштар улам кирип, тияка кайра чыгып кирип, анан булардын эмгегин аябай жакшынакай баалаш керек. Эгер жогору жакта иштегендер ушул телевизорду көрүп атса, мен кайрылып кетет элем. Ушул ак халатчандарга наам, сыйлык, орден, медаль тапшырбай эле, мен аны билем. Ал айлыгына да 1 сом кошулбайт, пенсиясына да 1 сом кошулбайт. Анан ушундай оңой кутулуп аткандай сезилет да. Ошолорго мен уктум, көбүнөн угуп атам да, жан конушта квартирада турабыз деп, квартирам жок дегендерди. Ушуларга 3 бөлмө, 2 бөлмө, мына үй салынып эле атат. Ноосту куучуп мен ачыбаш керек. Ошондой фирмаларга жогору жактан атайын эле айтып, моуларга сен бересиң деп квартира бергенде болмок, үй бергенде болмок. Же болбосо каражаты барларга жер тилкесин берип салды. Кесек берсе, мына ушул эмгекти баалаган болот эле. Эмне тигини берди, илип койдуң, менде деле бар, эчтекеге 1 сом кошулган жок. Ошол ал ушундай. Анан эми бир нерсени азыр айта кетейин. Жана Адинай деген кызыбыз парктын атын бербедиби? Бул абдан сонун. Президент да барып ачып. Анан Рахатбек Оморов деген аябай кыйын врач агабыз ошол өзү инициатива көтөрүп, жана каза болгон ак халатчандарга эстелик тургузайын деп, эстелиги да жасалып аткан экен, элдер да каражат салып аткан экен, ошо киши чуркап жүргөн экен да, анан оорду кое турган оорду кичине туура эмес болуп атат дейт.
Мет академиянын ар жагында бактын арасынан берип атат дейт. Аякты ким көрөт, ким барат? Андан көрө Адинай. Жана каза болгон врачтардын көбүнөн мүмкүн окуп калды. Көбүн кумир тутуп жүрдү. Ошол бир жагына Адинай, бир жагында ошол каза болгон ак халатчандардын эстелиги, анан алтындан аты жөнү жылы жасылып турса, паркка барган киши көрүп, анан баласына айтат, мына көрдүм. Мына мен да ошол парк бет маңдайына көп барам. Неберелеримди эстип барып таазим кылып, могу карачы бечара мынча жашында өтүп кетиптир, күрөшүп атып. Мына биздин ден соолук, силердин ден соолук үчүн күрөшкөн. Ушуларды сыйлап жүргүлө дегенде айтканга жакшы болот да. Оорду бар, ошентпей эле. Мына Өкөң билесиңби, Зурахан Кайназарованын эстелиги каякта? Зурахан Кайназарованын эстелиги кайсыл эсте чыгып кетти ага. Мына жана мен ой, Эркиндик бульварында бир чөнтөкчөдө турат. Бир жана бак тосуп калган, көрүнбөйт, Зурахан апанын элеси да көрүнбөйт. Анан кышында баары түшкөндөн кичине көрүнүмүш этет. Антимне коебуз эстеликти? Эстеликти ошондо көрүнө жерге. Жанагы жер мен элди колдоп кетет болуш керек. Туп-туура. Ошол жерге эле шаар башчысы көрүп атса, көрүп атты экен Суракматов мырза. Ошол же жан жөкөрлөрү, шаар кеңешинин депутаттары, Абир деген жигит төрагасы абдан сонун тың иштеп аткан. Ошол жигит да көрүп атса, ушу чечим чыгарып койсо, туп-туура экөө тең ак халатчан. Тиги Адинанын жанына айыл чарбасына иштегендерди койгон жок. Тимеле түп келип турат дагы, туура болуп атат да. Мына ушуну айта кетейин. Ооба, чындыгында сонун пикир. Ооба, чындыгында агай ошо айтып калдыңыз, карантинде биз ошо кичине оорудум деп калдыңыз. Буюрса, мынайында оорубаңыз агай. Анан ошо карантин учурунда чыгармачылык жаатыңыз кандай болду? Эч эле сахнага чыкпай калдыңыздар ал учурда, бирок жок дегенде чыгарма. Сатиралар жазылдыбы? Ооба. Эми мындай, мен ошол гесттерге эмелерге берип аттым, майда күлкү да керек да. Могу элимди жок дегенде окуп калса кичине жылмайып калам. Ошол кезде аябай керек болду. Бир кызы атасына чалат экен ой ата кандайсыңар? Я деп укпайт. Анан COVID-19 эмне болуп атасыңар ата десе, ой көгүт атасына урайын, көгүттү атып таштадым. Ар өткөндөрдүн баарын каап, көчө жаман энеңди капты, ит атарды алып келип аттырып таштадым. Көгүт жок эми деп. Ой жарыктык, ой эмнени айтып атасыз, бе десе төө деп. Эмне кылып атасыңар деп кайра каршы эмесе. Эмне кылмак элек, жана бир илдет келди дейт, эмне дейт, тил келбейт. Анан кийин айтышты, 4 нерсени сактагыла деп. Ошо 4 нерсени сактап эле жашап атабыз десе, кызы. Эмне болгон 4 нерсе деп акырса. Ой, бет кап, тазалык, кол кап. Ушуларды эле сактап атабыз. Ошону сактагыла деп эле какшап атат десе. Болду ата, ошолорду сактап эле отура бергилем, болду. Айткан менен түшүнбөйсүң деп. Анан ушундайларды жазып кетип атты гесттерге. Элдер окуп аттыбы деп ойлодум. Анан концерт чындыгын айтыш керек, эгемен келгени бүт эле токтогон. Эгемен келгени токтогон, мына 29 жыл деп атпайбызбы? Сороңдогондо санда биз чыгып калабыз. Бул эмеге аябай боорум ооруйт, драм театр, опера балет, филармонияның деле оркестр, жана Камбаркан, би. Эч ким чыккан жок. Жыргы аткан жок. Болор-болбос шоу эле концерттер болуп атты. Анан бул 51 жыл болду сахнада дагы эле чыгып атам, бар сахнадамын. Анан бул илгерки артисттер айтчу, бул сахна. Бул апийим тарткандан жаман деп. Апийим тарткан киши коюп коюшу мүмкүн, дарыланып атып деп. Ал бул сахнага көп чыгып, сахнанын жытын, сахнанын изин сезип калган киши чыдай албайт деп. Кандай бала жумушка кетсе дагы акыр айланып сахнага келет деп. Турмушта көп эле көрдүк, чын эле. Бир бул кеминдик айыл өкмөт болуп кеткен, тыштап кетип. Симфонийский скрипкада ойночу. Кетип калган. Кайра эле келди бирок. Бир жолу барасам симфонийскийде отурат кайра. Ой, кечки иштейм байке дейт, кечки иштейм алаксын дейт, анан кечинде келгенде тияктан укмуш баягы симфонийский музыкалар болуп атса эле бүттү.
аркыга кирем скрипкамды алам да анан тим эле моокумум кангыч ойнойм дейт. Кайра коюп коем эртес анан чыдабай кеттим дейт койчу атасына отурам. Алтын берсе да мейлдеп туруп кайра эле келдим. Көрдүңбү сахна ушундай. Өтө сахнага берилип кеткенде бул сахнаны тышташ кыйын болуп калат. 90га чыкканда деле Күмүшали эжебиз деле айтпады беле. Сахнаны сагындым. Bir çakan rol bolsa berip ийсеңер неберелерими окутуп жаттап алып анан барып отургузуп койсоңор ойноп берет элем деп карачы. Сахнаны сагынып атат. Ошо. Агай сахнадан алыстабаңыз, эч качан алыстабаңыз. Эл сизди күтөт, эл сизди сагынат, эл сиздин тамашаларыңызга дайыма суусап турат. Анан маегибизди жыйынтыктап баратабыз агай. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Аселе болуп калдыбы? Ооба, ушундай болгон. Улам эле тортумду карайбыз oko. Оюңузду толуктап агай, эмне сөз айтылбай калды? Эми ошол жана башында өзүң айтып өттүң, бул илдет бүт дүйнө жүзүнө каптады. Мен күлдүрүп калам. Эгер бул илдет бизде эле болгондо жанагы чөнтөгүндө акчасы бар байлар эч эле самолет менен, поезд менен эч эле үй бүлөсүн алып качып кетмек. Ошондо накта элин жерин сүйгөндөр эле калмак деп. Анан андай болбой калбадыбы баягы? Каяка барсаң мамайдын көрү болуп калбадыбы? Каяка качарын билбей калышты. Россияга барса тигил, Америка тигил. Анан ушул ушинтип кетишти. Анан ошентип анан кийин ушул илдет акырындап мына чыгып атканда мен да сүйүнүп атам. 2-3 күн болдубу каза болгондор жок болгондо баягы согуш дегеним ушул да. Илгери фронттогу жаңылыкты күтүп отурчу да кыргыз эли Левитанды. Биздин фронт, биздин эстер немеси канча жылды, кайсы шаарды бошотту деп. Ансыгандай биз деле ошо кулак түрүп отурабыз. Кичине асайып баратса сүйүнүп, анан 2 күн болду го дейм, ошо жок. Каза болгон киши жок десе сүйүн. Накырындап чыгып кетсем, бул күндөрдө өтүп кетет. Ошол анан элим, кыргыз элим аман болсун, бейиштин төрүндө деген жерде жашайбыз. Ошо бейиштин төрүндө кемиктеп сатпайлы. Якутиядан бир жигит келген, ошол Кыргызстандагы достору чакырса, ойлоп тур да бир чөл, анан бир Монголиянын бир бурчундай болгон эле жеринде чакырып аткан го деп. Анан келип алып дейт, мен бөлөк бизче айтканда бейиштин төрүнө келгендей болдум дейт. Соңкөлдү көрсөтүшүптүр, барса Кудай жалга ошо күнү кар жаап аткан экен, кышты көрдүм дейт. Андан чүрүп келип көлгө чолпон ата калып келип, көлгө түшсө жай экен. Андан Сарчелекке барса күз, бер жака барса дарыбыз коом бушуп атат. Анан таң калды. Бизде дейт баягы 2-3 жаштан эле атабыз охотага алып чыгып, дары чөптөрдү үйрөтөт экен. Дары чөптү кайсы орган билебиз дейт. Биз дары чөп менен дарыланабыз дейт. Дарыны чанда гана кабыл алабыз дейт. Анан силер мен таң калдым дейт. Көчөңөрдү басып жүрүп эле, каждый бир 5 шактан эле аптека силерде дейт. Ушунча дарыны көп ичкен элсиңерби дейт. Же силерге ушу дары сынаган өлкөбү дейт. Эмнеге дейт? Мен аптекага кирип көрдүм дейт. Силерге кереги жок дарынын барып турат дейт. Ошол дары чөптөн дары жасасаңар, силер мындан да ден соолуктуу болосуңар да. Ошо дары чөбүңөр менен мүмкүн дүйнө силерден гана алып калат дейт. Муну көрдүм дейт. Ушул дейт. Анан жана нефтибиз жок, газыбыз жок дейт. Силер ансыз деле укмуш жашап кетесиңер дейт. Ошо дары чөп, анан туризм менен дейт. Анан мен тамашаладым. Эми Якутияга эмнени белек кылып алып кетип баратасың десем, анарды көрсөттүм. Монда килейген анарларды алып алып. Гранатовый согушчумун дейт. Бирок мунун өскөнүн өзүн көргөн эмесмин дейт. Анан аравандан көрсөтсө таң калып турду. Карагаптай эле болот да дарагы. Анан ипичке сабакка ошо килейген 1 килограммдык анар илинип турат да. Ушуну алдым дейт. Анан жаңгагыңар дейт. Жаңгагыңар жерде жатат экен дейт. Ушул эки нерсени аздектеп алып баратам. Анан көлгө өзүм иштеген алмаз комбинатын иштейт экен, инженер бирдеме. Өзүмдүн комбинаттан жылыга кишилерди ушул көлүңөргө жибергенге договор түзөм деген. Анан кашайып монтуп калбадыкпы? Быйыл келбей калды башкар, ал Якутем айнып кетпесе болду. Анан чындыгында ошо дары чөп. Ал ошону алып барган кыргыз жигит тиги Замир айтат, Сарчелекке барганда жанталашып көп чибийдим эле дейт, кымызды ичим болбой калды дейт.
Анан эле машинаны токтотуп эле тек барып келем дейт, уялып айта албайм. Анан эле айтты, ичиң болбой калды деп эле. Сейчас деди, токтотуп алып Токойго кетип эле 3 чөп чулуп келди дейт. 3 бөлөк кичинекей чөптөр дейт. Анан эле бакалашкада суу менен чайкап туруп чайнады дейт. Чайнап туруп шилекейди жут дагы чөптү түкүрүп койду дейт. Айтканда элеметтим, аябай ачуу суу бар экен, бир кызык даамы бар экен, аны түкүрүп коюп 5 мүнөттөн ичим жок болду дейт. Мына. А биз да ошол дары чөптү тебелеп жүргөн элбиз да. Ооба. Туура айтат ай. Ошо сүйлөсөк эле газыбыз жок, анан кийин нефтибиз жок дейбиз. Көрсө бизде андан ашкан байлыгыбыз бар экен. Ушуну иштетип кетишсе биздикилер. Ооба, ооба. Чоң рахмат. Улам эле тортумду карап калат. Тортуңузду унутпаңыз агай, ошо унутуп калбасын деп мен дагы атайын кутушасын дагы алып жаап берейин деп атам. Анан биздин демирчүсү дагы айта кетели, торт магик атайын электронный соц тармактарда дагы бардык соц тармакта бар. Торт магик сиздерге номерин дагы айта кетейин, 0554 06 17 86. Дагы бир жолу кайталай кетейин, 0554 06 17 86. Торт магик биздин демирчүбүз. Жана сизге дагы бул тортубузду берели, ага эч качан оорубаңыз, көп жашаңыз. Буюрса туулган күндөрдө дайыма көрүшөлү. Ооба агай. Баарыбыз оорубайлы, элибиз оорубасын, анан баарыбыз ошо көп жашайлы. Жалгыз мен тетияка жашап кетем. Чогулсак анан торт менен неберелериңиз менен үй бүлө менен чогултуруп бир туулган күндү жакшы бир белгилеп коюңуз. Азыр үйгө барып сюрприз кылайын. Ооба. Тиги бер жакка катып койгондо кирейин. Не дейер экен, биринчи эле бакырат болуш керек, торт гана. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто кыргыз сахнасынын чолпондой жылдызы десек болот. Мына ушул кыргыз маданиятынын, искусствосунун өнүгүшүндө өзүнүн чоң салымы, ат көтөргүс эмгеги бар Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү куудул агайыбыз Келдибек Ниязов агайыбыз келди. Албетте бүгүн туулган күнү деп башында баса белгилеп айтканбыз. Агайды куттуктадык, жалпыңыздар дагы жакшы тилек айтып куттуктап коюңуздар.